жалпы билим берүүчү Радбек Санатбаев атындагы номер 9 инновациялык мектеп гимназиясы мекемесинин түптөлүшү жөнүндө кыскача маалымат. Жалал Абад шаарынын Спутник кичи шаарчасынын Жеңи Жок көчөсүнүн 23 катарында жайгашкан жалпы билим берүүчү Радбек Санатбаев атындагы номер 9 инновациялык мектеп гимназиясы мекемеси 1973 жылы 840 орунга ылайыкталып, толук эмес 3 кабат болуп курулган. Мектептин жалпы ички аянты 2227 метр квадратты түзөт. Спорт залы, жыйындар залы, мугалимдер каанасы, административдик кааналар, архив, ашкана, медпункт, китепкана, компьютердик каана, окуу залы жана 32 окуу кааналары түзүлгөн. Ал эми сырткы аянты 2 гектарды түзүп, чоң, кичи спорт аянтчалары, эс алуу багы, ботаникалык бак, линейкалар өткөрүлүүчү аянтчалары бар. Ал кезде бул мектеп Жалал Абад шаарындагы кыргыз тилинде окутулган классы бар бирден бир мектеп болгон. Окутуу процесси кыргыз тилинен башка орус жана өзбек тилдеринде дагы жүргүзүлгөн. 1994 жылдан баштап мектепте окутуу кыргыз жана орус тилдеринде гана жүргүзүлө баштаган. 2007 жылдан бери аты аталган мектеп белгилүү спорт чебери Радбек Санатбаев атындагы мектеп гимназиясы деп аталып келет. Даңазалуу балбан Радбек Санатбаев Ош шаарында 1969 жылы 7 майда жарык дүйнөгө келген. 1987 жылы грек-рим күрөшү боюнча Ташкент шаарында өткөн Советтер Союзунун баатыры Сабир Рахимовдун ысымына арналган турнирге катышып, мелдеште финалга өзбек балбаны менен чыгып, 2-орунга татып, СССРдин эл аралык класстагы спорт чебери наамын жана күмүш медалды жеңип алат. Ошондон кийин Радбек Санатбаев өзүнүн спорт үчүн жаралган адам экенин сезип, спорт үчүн баарына даяр болууга талпынат. Улуу спортчу арабызда жок болсо дагы анын жаркын элеси ар бир кыргыз баласынын жүрөгүндө жашай берет. Мектеп Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин 2013 жылдын 25 декабрындагы номер 802/1 буйругунун негизинде Кыргыз Республикасынын инновациялык мектеби статусуна ээ болду. Билим берүү уюмунун миссиясы адеп ахлактуу, заман талабына жооп берген, компетенттүү жана жаңыча билим алууга жөндөмдүү инсанды тарбиялоо. Мектеп жааматы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарынын, концепцияларынын, Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзамынын, мугалимдин статусунун, балдардын укугун коргоо конвенциясынын, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил мыйзамынын, Кыргыз Республикасына жалпы мектептик билимдин мамлекеттик билим берүү стандарттарынын, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан бекитилген базистик окуу планынын, предметтик стандарттардын мектеп уставынын, мектеп жоолорунун жана ошондой эле энелер мектеби ПИЗа 2025 программаларын ишке ашыруунун үстүндө тынымсыз иштер алынып барылууда. Мектептик кадрлар менен камсыздоо иштери. Учурда мектепте жалпысынан 106 мугалим 2101 келечек муундарына тарбия билим берип келишүүдө. Окуучулардын дүйнө таанымдык дараметин, чыгармачылык шыктарын өстүрүү максатында педагогикалык курам квалификацияларга жана билимдерге карата коюлуучу талаптарга ылайык толугу менен комплекттелген. Ар жыл сайын мугалимдерди комплектилөө, толуктоо иштери жүргүзүлүп келет. Негизги контингентти тажрыйбалуу чыгармачыл мугалимдер түзөт. Жылдар аралыгында мектепте канчалаган чыгармачыл мугалимдер эмгектенип, келечек муундарынын арасында билимге, спортко, өздүк көркөм чыгармачылыкка шыгы бар жөндөмдүү окуучуларды таптап, турмушка, кесипке багыт берип, алдыңкы ареналарга чыгара алышты. Окуучулардын контингенти, окуу процесси. Учурда жалпы 2101 окуучу билим тарбия алышууда. Окутуу 2 сменада, орус, кыргыз тилдеринде алынып барылат. Инновациялык мектеп гимназиясына окуучулардын ата-энелердин кызыгуулары жана мектептин потенциалы эске алынуу менен кыргыз тили, англис тили, тарых предметтери тереңдетилип окутулат. Материалдык техникалык база. Окуу тарбия иштерин жеткиликтүү, заман талабына ылайыктуу алып баруу үчүн мектепте материалдык техникалык базаны чыңдоо боюнча төмөндөгүдөй шарттар түзүлгөн. 32 окуу кааналары, спорт залы, жыйындар залы, мугалимдер каанасы, администрациялык кааналар, ашкана, медпункт, китепкана, компьютердик каана, окуу залы уюштурулуп, керектүү жабдуулар менен жабдылган.
Ошондой эле акыркы 3 жылдын ичинде мектептин жалпы терезелери, эскилиги жеткен эшиктери толугу менен жаңы заманбап пластикалык түргө, мектеп короосунун айлана чөйрөсүндөгү асфальттоо жана брусчаткалоо иштери республикалык дем берүүчү гранттын жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен толугу менен капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Ал эми көмүр менен жылытуучу автономдуу откананын жылытуу системасынын батарея трубалары толугу менен жергиликтүү бюджеттин эсебинен жаңыга алмаштырылды. Ал эми сырткы аянты 2 гектарды түзүп, чоң кичи спорт аянтчалары, эс алуу багы, ботаникалык бак, линейкалар өткөрүлүүчү аянтчалар бар. Усулдук иштердин алынып барылышы. Инновациялык мектеп гимназиянын усулдук бирикмесинде төмөнкүдөй бирикмелер түзүлгөн. Башталгыч класстар бирикмеси, математика, информатика бирикмеси, кыргыз тили жана адабияты бирикмеси, орус тили жана адабияты бирикмеси, табигый илимдер бирикмеси, англис тили бирикмеси, тарых бирикмеси, ден соолук жана көркөм өнөр бирикмеси. Ар бир бирикме жетекчилери бирикмедеги мугалимдер менен заманбап технологиялардын негизинде окутуу, тарбиялоо усулдарын ар бир ишемби күнү талкуулап, маектешип, биргеликте иш жүргүзүшүп, тажрыйбалуу жана жаңычыл мугалимдер жаш адистерге семинар, тренингтерди, мастер класстарды өтүп беришет. Мугалимдердин кесипкөйлүгүн, чыгармачылыгын, кесипке болгон кызыгуусун арттыруу, кесиптик беделин, кадыр-баркын жогорулатуу, алдыңкы тажрыйбаларды жайылтуу максатында жыл сайын өтүлүүчү жылдын мыкты мугалими кароо сынагына мугалимдерибиз активдүү катышып, байгелүү орундарды камсыздап келишүүдө. Жылдын мыкты мугалими шаардык кароо сынагынын жеңүүчүлөрү: Ташиева Жазгүл Алтынбаевна 1 орун, Тагаева Гүлнура Бейшенбаевна 2 орун, Алимжанова Актана Калбековна 3 орундар. Мугалимдердин тынымсыз өз билимин өркүндөтүп иштөөсүнүн жыйынтыгында мектебибизден улуттук тренерлер да тандалып алынган. Алар төмөнкүлөр: Салиева Кадиле Абдуллаевна, Жанбаев Улан Ахмадалиевич, Мырзакеева Каныгүл Абзалбековна, Мусурманкулова Назгүл Абытовна, Ташиева Жазгүл Алтынбаевна. Ата-энелердин социалдык буйрутмасын аткаруу максатында жана мектептин педагогикалык кеңеши тарабынан белгиленген багыттарга таянып, тереңдетилип окутулган предметтерден факультативдик сабактар, предметтик спорттук секциялар, маданий, көркөм жана кол өнөрчүлүк ийримдер иштейт. 15-теги баладай көтөргүндө салмагы бергенеке удайым берекелүү бала. Мектеп окуучуларынын жетишкендиктери, мектеп окуучуларынын республикалык предметтик олимпиадасындагы жана башка билим таймашуу сынактарындагы көрсөткүчтөрү, заманбап санариптүү мектеп болууга толук камдоо жетишүү. 2021-2024 окуу жылдарындагы предметтик олимпиадалар боюнча шаардык, облустук көрсөткүчтөр: 2021-2022 окуу жылында 64 окуучу катышып, 33 окуучу байгелүү орунга жетишти. 2022-2023 окуу жылында 68 окуучу катышып, 35 байгелүү орунга ээ болушту. 2023-2024 окуу жылында 76 окуучу катышып, 36 байгелүү орунга ээ болду. 2021-2022 окуу жылында менталдык арифметиканын Казакстан Республикасындагы эл аралык деңгээлде өткөрүлгөн олимпиадасында 6-Ж классынын окуучусу Амангелдиев Улан 1 орунду камсыз кылды. 2021-2022 окуу жылында окуу керемет долбоорунун алкагында республикалык окуйбуз, изилдейбиз, жасайбыз сынагынын облустук турунда 2 классынын окуучулары 2 орунду камсыз кылышты. Алар Өмүрзаков Амангелди, Шавканов Билал, Акбаралиев Умар. 2022-23 жыл Кыргыз Республикасынын ИМАС эл аралык олимпиадасынан 3 орунду жана коло медалына, жана 2023-24 окуу жылында Коперникус эл аралык олимпиадасына 6 класс окуучусу Айтмырзаев Абдулазиз ээ болду. 2022-23 окуу жылында мен кыргызстандык экениме сыймыктанам аттуу эл аралык сүрөт конкурсунан 5 класстын окуучусу Айтмырзаев Билал 1 орунду ээледи. 2023-24 окуу жылында Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан уюштурулган өткөндөр даңкталмайын, тирүүлөр баркталбайт
шаардык аралык кароо сынакта ардак грамота менен сыйланды. Алтын тамга артыкчылык аттестаттар өзгөчөлөнгөн күбөлүктөр боюнча 2020-2023 окуу жылдарындагы мамлекеттик үлгүдөгү билими тууралуу өзгөчөлөнгөн күбөлүктөрдүн жана алтын тамга артыкчылык аттестаттардын берилиши боюнча көрсөткүчтөр. 2020-21 окуу жылында алтын тамга артыкчылык аттестатынын республикалык сынагынын тестирлөөсүндө 4 талапкер катышып, бардык талапкерлер татыктуулугун камсыздашкан. 2022 жылдын 31 май күнү өткөрүлүп, 11 А, Б класстарынын 7 талапкери катышып, алардын ичинен 1 талапкер сынактын жеңүүчүсү болуп табылды. Жалпы республикалык көрсөткүчтөрдө бүтүрүүчүлөрдүн ийгиликтери 2020-21 окуу жылында жогорку балл 201 Султанкулова Аманай Кылычевна, негизги тест 201 балл, предметтик тесттер англис тили 96 балл, математика 128 балл. 2020-21 окуу жылында жалпы республикалык тестирлөөнүн орточо баллы 148,6% түздү. 2021-22 окуу жылында жогорку балл 208, Мансурова Акылай Калмаматовна, негизги тест 208 балл, предметтик тесттер 2021-22 окуу жылында жалпы республикалык тестирлөөнүн орточо баллы 153,2%. Мектеп окуучуларынын шаардык, областык жана республикалык деңгээлде өткөрүлгөн билим берүү тармагына байланышкан түрдүү темалардагы сынактардагы көрсөткүчтөрү, жетишкен ийгиликтери, мектепте окуучулар арасында кылмыштуулуктун, укук бузуулардын, зордук-зомбулуктун, өзүнө кол салуу, эрте турмушка чыгуунун, наркоманияга каршы жана башка ар кандай жат көрүнүштөрдүн алдын алуу боюнча атайын Манас атабыздын 7 осуятынын негизинде жана Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарынын концепцияларынын алкагында жаш өспүрүмдөр арасында тарбиялык, класстан тышкаркы жана коомдук маданий иш-чаралар төмөндөгүдөй алып барылат. Инновациялык мектеп гимназиянын өзүнүн келечекке карай милдеттери жана максаттары. Радбек Санатбаев атындагы мектеп гимназиясынын жогорудагы аткарылган иштердин алкагында алдына койгон максаттары жана милдеттери абдан жогору. Келечекте коомдун, мамлекеттин талаптарына ылайык келечек муундарын заман талабына шайкеш ыймандуу, билимдүү, мекенчил, гумандуу тарбиялоо жана чыныгы инсандык мүнөздүү, эркти, жөндөмдүү жаштарда калыптандыруу. Нечендир өткөн мугалим, мекенди түрлөнткөн мугалим, өз элин өзгөчө сүйдүрүп, эл жерди түрлөнткөн мугалим. Мугалим өзүндө тике алышканбыз, өлкөдө багыска сызганбыз, өлкөбүз мектептен башталат. Батырга так берген мугалим, тарбия талимге сугарып, барысы бак келген мугалим. Мугалим өзүндө тике алышканбыз, өлкөдө багыска сызганбыз, өлкөбүз мектептен башталат. Балапан бар
başlar